Ассаламу алейкум, урматтуу профсоюзский YouTube каналын көрүүчүлөр. Бизге өтө көп клиенттерибиз чалат. Наличкага, именно наличкага алганга машина барбы, именно эконом депчи. Мына бүгүн машинабызды уже расклейка кылып, учеттон чыгарып даярдап койдук. Наличкага сатылганга, эгерде кимге интересно болсо. Эгерде жок, биз таксиге сразу даяр десеңер, пожалуйста, кайтып пленкаларын коюп, лицензияларын алып, кайтып учетко коюп, ошол күнү оформленияны кылып бере алабыз бул машинаны. Машина Kia Rio 2021 жылкы почти максимальная комплектация. Максимальная комплектация, спорт деген комплектация. Машина полный, идеальное состояние, да? Кроме двери. Эшикте бул жакта повреждениясы бар. Задний дверде, көрсөңүздөр болот. Специальный эшикти эч нерсе кылган жокпуз. Кийин кандай ДТП болгон, канчалык курулган деген вопростор болбосун да. Бул эшик ачылып турганда, экинчи эшикке мындай болуп. Түшүнүңүздөр, короче, повреждение болгон, скорее всего. Ну просто бул эч ким серьезный повреждение болгон эмес. А так машина идеальное состояние, да, любой адам келип, любой проверка кылса болот. Ходовка, модовка, двигатель, коробка бар жогун, да. Машинанын пробеги 259.663 дейби, ушундай дейт, да. Вот, спорт версия машинаныкы. Бул машинаны бир адам минген, бир клиент испирген. Машинаны лизингни досрочно жабып, машинаны продажага коюп, Кыргызстанга кетем деген. Машина вовремя лизингтен чыкпай калган, потому что штраф просрочка болуп, ФСППД туруп калган машина. Айла жок, клиентибиз уже учеттон чыгарып алды, лизингтен чыгарып алды да, келип анын тууганыбыз айтты, мен машинаны саттым, ушул сумма деди. Машинаны чыгаргыла дегенде вовремя чыгара албай, айла жок, биз өзүбүздүн акчабызды бергенбиз, айткан суммасыны. После этого мына бүгүнкү күндө уже машина учеттон чыгып, уже бар даяр, пожалуйста, переоформление кылып беребиз. Кааласа клиент келип алам десе, таксиде иштейм десе, пожалуйста, таксиге полный самозанятый, бар жок документациясы менен даярдап бере алабыз. Азыркы моментте ушул состояниеда почти идеальный, деп ойлосок болот, кроме вот двери, да. 1.600.000 баасы наличкага. Азыр мага көп адамдар вариант 300.000 берем, 700.000 берем деген клиенттерибизден сураныч жок, кандай условияда берилбейт машина. Потому что мен бул машинаны вовремя лизингтен чыгара албаганымдан өзүм кредитке акча алып, акчаны бергем. Ал кредиттин расходдору бар, ежемесячный платеждорум бар, андагы төлөшүм керек. Ошого биз, допустим, я пойму, если клиент келип 1 миллион акчаны берип, калганын рассрочка кылып договоримся десе, да, пожалуйста, андайга ойлонсок болот, рассрочка берсек болот. Но 1 миллиондан аз смысл жок. Если наличка полныйга даярбыз десеңер, анда пожалуйста келесиңер, жакшына түшүп, договор кылып бере алабыз машинаны. Ошого Kia Rio предмаксимальная комплектация, полностью машина даяр, камера, самера, любой проверкадан өтөт машина, без проблем. Подъемник, не подъемник, ушул жерде сервис бар, ходовка, модовка, двигатель, бар жого гарантия. Бир адам минген, даже телефондорун берип чалыштырып алып коебуз, ошол бизден лизингтен чыгарган адам менен азыркы моментте Кыргызстанда. Вот, бизди көрүп турса чоң салам, брат. Машинаны даярдап уже чыгардык. Да калса, эгерде клиент келсе, сатабыз. Ошого биз менен бирге болуп туруңуздар, лайктарды коюп, подпискаларды кылып, комментарийларды жазып туруңуздар туугандар. Бизде мына көрүп атасыздар, розыгрыштар болуп атат, возможно, сиздерге дагы насип кылып машина утуп каласыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат, убактарыңызды бөлгөнгө. Салам алейкум.